Немесе кийинки доклад үчүн Кыргыз Улуттук университетинин 2-курстун студенти Абдижалил кызы Даражан өзүнүн сиздерге дагы сонун бир проектин сунуштайт экен. Анда эмесе кол чаап тосуп алыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, ага эжелер, куш келипсиздер. Сиздер менен бүгүн жолугушуп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Анткени кичинекей жергебизди бирден бир өнүктүрүүчү сиздерсиздер. Бүгүнкү мен алып чыккан бул долбоор менин өзүмдүн кесибиме байланыштуу эмес, бирок бүгүнкү күндө эң глобалдуу проблема болгон үчүн бул долбоорду алып чыкканга аракет кылдым. Менин темам пестицидтерди бакчаларда же чарбаларда өсүмдүктөрдү зыянкечтерден коргоо максатында колдонуудан адамдардын өмүрүнө жана айлана чөйрөгө коркунуч алып келүүсүн жоюу боюнча атайын сервистерди уюштуруу боюнча долбоор. Эми долбоордун келип чыгуу зарылчылыктары. Биринчиден, пестицид бул эмне? Пестицид бул зыянкеч. Жана эле биз бакчаларды дарылагандагы алма, шабдалы, бакчаларды дарылагандагы дары-дармектер, препараттар. Бизде көйгөй эмне? Көйгөй бул пестицидтерди биздин канчалык деңгээлде адамга ден соолугуна зыян экенин билсек дагы бардык жапа-турма колдонуп келет. Анан дагы азыркы күндө өзүңүздөр билгендей, Кытайдан Кыргызстанга келген контрабандалык жол менен арзан, сапаты начар, химиялык курамы белгисиз болгон пестициддер ар бир үйдө колдонуп келет. Дүйнө жүзү боюнча тыюу салынган пестициддер Кытайда толугу менен жок болмогондуктан алар бизге ар түрдүү аталыштагы препараттар түрүндө келип, деги эле Кыргызстандагы пестициддерди колдонуу регламенти бузулууда. Эми пестициддер бул адамга кандай таасирин берет? Бул биринчиден адамды отравлениеге алып келет, жаш балдардын нарселердин төрөлүшүндө көйгөй жаралат, инфекциялык ооруларга алып келет. Бул нерсе көбүнчө жаш балдарга маанилүү, жаш балдарды азыркы күндө уулуу заттардан сактанууга муктаж. Эми биз бул үчүн ар бир аймактарга агросервис курушубуз керек. Агросервис бул эмне иш аткарат? Адамдарга агрардык жактан кеңеш берүүчү жана атайын кийимдерди, техникаларды сатып алуу. Анан дагы агрономдорду же агрардык жактан түшүнүгү бар жана курт кумчулар менен кандай иштөө ыкмасын билген адамдарды кызыктырып жумушка тартуу. Эгер биз сервис курсак, анын үчүн мен бир сервистин расходун эсептеп чыктым. Каржылоонун зарыл болгон каржылоонун суммасынын көлөмү 1.180.000 сом. Анын ичинде атайын техникаларга, атайын кийимдерге, движок, атайын дары сакталуучу складты курууга, муздаткычка, сервисти мыйзамга ылайык документтештирүүгө жана уюштурууга керектүү стол стулдарга, оборотко жана 6 айлык жумушчунун маянасы 180.000 кошулуп, бул сумманы түзөт. Долбоордун бул аппараттар келечектеги. Долбоордун жайгашкан жери бул ар бир айыл өкмөттөрдө болушу зарыл. Сервистин базасы көп жерде элебейт, 5 сотик жер жетиштүү болот. Ар бир базада калктын санына жараша бригадир түзүлүп, ар бир бригадирде 2 киши жетишет. Долбоордун негизги максаты бул биринчиден экологиянын тазалыгы, экинчиден адамдардын ден соолугунун чындыгы, үчүнчүдөн жумуш орду менен камсыз болуусу. Ошону менен бирге Кыргызстандын 80% көңүлүн айыл чарба тармагында эске алуу менен бирге 2 жылдын ичинде зыянкечтерди жоготуучу кызматтык түйүнүн райондук, областтык жана республикалык деңгээлге жайылтуу. Анткени бүгүнкү күндөгү дарылоонун чагылдырып айтканда, өзүңүздөр билесиздер, айыл жергесинде дарылоо мезгили келгенде ар бир кожолук каалаган дозасын кошуп, каалаган дарысын, билген дарысын кошуп, эч кандай графиксиз дарылоо болот. Ар бир үй бүлө эшигинин алдынан суу ичеттер. Жүздөгөн адамдар бакчаларын дарылайт. Анан кээде көчөдө барасаң дем алуу кыйын болуп калат. Жаш балдар жата калып арыктан суу ичеттер. Бирок ошол нерсени көзөмөлдөгөн эч ким жок. Айыл өкмөттөрдө дагы мындай бул нерсени көзөмөлдөө бекитилгенге эч кимге берилген эмес. Анан дагы
агроном деген штат жок. Ушундай жагдайдан чыгуу үчүн биринчиден айыл өкмөттөрү менен тыгыз байланышта элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Экинчи, графиктерди бекитүү. Мисалы, аба ырайга карап саат канчадан канчага чейин дарылаш керек. Үчүнчү, дарылоо учурунда айланадагы үйлөргө же ылдыйкы жактан суу ичүүчү үй бүлөлөргө эскертүү берилиши зарыл. Төртүнчү, экономикалык пайдасына жана зыянына статистикалык анализ жүргүзүп туруусу зарыл. Бешинчи, санэпидемиянын көзөмөлдөөсүндө болуусу зарыл. Пестицидтерде бул адамга туура эмес колдонгондо адамга канчалык зыян экенин коркунучун айтканда, биринчиден бакчаларды дарылагандан 25-30 күнгө чейин ошол бакчага мал жанаттар кирбеш керек. Бакчага эле эмес 300 метр радиустан мал өтпеш керек. А бизде кандай? А бизде ар неделе сайын дарыланат, ошол эле күнү мал эмес адамдар мөмөлөрүн үзүлүшөттөр. Экинчиден, мөмө берүүчү дарактарды жыноодон 1 ай мурда дарылоо токтолуш керек. Бирок ал бизде 2-3 күн калганда деле дарылашаттар. Үчүнчүдөн, норма боюнча дарылоодон алдын ошол калктуу конушка эскертүү бериши зарыл. Себеби дегенде бул нерсе арылардын өлүп калуу коркунучунун алдын алуу максатында болот. А бизде арылар бул жакта турсун, бакчада ойногон жаш балдар деле эске алынбайт. Бул сиздерге сунушталган долбоор мамлекеттик деңгээлде каралуучу көйгөйлүү маселе, бирок тилекке каршы эч ким маани бербей келет. Буйрса болот дейм. Анан дагы өзүңүздөр билгендей азыркы күндө тамеки же болбосо спирт ичимдиктери, ушул сыяктуу нерселердин дагы бир өзүнчө бир бизнес пландары же болбосо долбоорлору иштеп чыгылууда. Мында акча табылат, пайдасы бар, бирок ден соолукка зыян. А бул мен сиздерге сунуштап жаткан долбоор тескерисинче биринчи экологияны коргоо, экинчиден ден соолукту чыңдоо, үчүнчү жумуш орду менен камсыз болот жана айыл жергесиндеги адамдардын зарылчылыгы менен айырмаланат. Бул долбоордо айта кетчү нерсе, бул долбоордо мезгил менен иштейт, же болбосо канча убакытта өзүн актайт деген суроодон алыс болушубуз керек. Анткени жумуш февралдан кеч күзгө чейин болот. Анан өзүңүздөр билгендей, адамдын ден соолугун эч кандай капиталга салыштырууга болбойт. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.